Айланабыздан 40 жаштан ашкан чоң курсактуу эркектерди баарыбыз эле байкап жүрөбүз. Мындай чоң курсактуу эркектерге ыңгайсыздык гана жаратпастан, ден соолугуна дагы доо кетирип, алардын эң көйгөйлүү маселеси болуп келет. Анда чоң курсактуу эркектер үчүн пайдалуу маалыматтар бүгүнкү чыгарылышыбызда айтылат. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, жогоруда маалым болгондой, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы чоң курсактуу эркектерге пайдалуу кеңештер. Дал ушул тема боюнча эгерде сизде да кандайдыр бир суроолор жарылса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыз болот. Байланыш үчүн телефондор 032 22 код аркылуу 721 55 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге таныштырып өтсөм. Дилшат Мирзакулов, Ош облустук адам репродукциясы борборунун дарыгер, уролог, андрологу, медицина илимдеринин кандидаты. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Феруза Камилова, Маматалиев атындагы медициналык борбордун дарыгер, эндокринологу. Кийинки коногубуз Нурасан Бакиров, традицион өнөрү боюнча машыктыруучу, жана Дурусбек Эрнусбек уулу, Восток академиясынын, массаж академиясынын жетекчиси, укалоочу адис. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгачкы суроо эле мындай: эмне үчүн адам 25-30 жаштан кийин толо баштайт, айрыкча эркектер? Бул физиологиялык абалбы же болбосо оору деп түшүнсөк болобу? Өзү ашыкча салмактуулук бул многофакторный оору болуп эсептелет. Фактор риска деп коебуз. Биринчиден себептери бул социалдык абалыбыз, биздин жашоо түрүмдөрүбүз, биз иштеген жерлерибиз. Бизде азыркы заманда аябай тест татымга көп басым жасайбыз. Ошон үчүн биздин жаштар, ошо жашы уже 35-40 болуп калган көп элдерибиз, эсе басым жасасак эркектерге, алар өтө баягы тез углеводдор көп иштетишет. Бул аларга эмнелер кирет? Газдалган суулар, фастфудтар, анан спирттик ичимдиктери, пиволар, алар дагы ошо эркектерде метаболизм бузулушуна алып келип, анан чоң курсак пайда болуп калышы мүмкүн. Экинчи маселебиз бул аз кыймылдоо. Көп жерлерде сүйлөшсөк, элдер менен, бейтаптар менен, алар ишинде отурабыз дейт, өзүбүзгө карабайбыз, тамакты туура жебейбиз деп көп айтышат. Кыймыл аз. Үчүнчү себеп бул ошо биздин эс алуу процессибиз бузулган, уйкусуздук, жакшы уктабай. Бизде Россиядан келет бейтаптар түнү күнү иштешет. Ошоларда бара-бара күн менен түнү жакшы эс албагандан дагы бизде гормон, радости гормон чыгат. Мелатонин. Ошо гормондор жакшы чыкпагандан адам баласы тез карыйт, и ошо баягы май топтолушуна алып келет да. Или биздин эл ашыкча баягы стресске чабылып, кээ бир бейтаптар көп тамактана баштайт да. Бай тамакты көп жеп, бизде айтат, поступление и затрата тең болуш керек да. Тамак жедикпи, например. Да. Анан биз ошо карата кыймылдап, чуркап, иш кылышыбыз керек. А бизде шаарда кыймыл аракет аз, особенно азыр кышкы убакытта да. Ошондуктан биздикилер кечинде келебиз, ужунду жакшына кылабыз, анан уйку баягы бизде билесиздер ашказанда уже тамак түшкөндө кан тамырлар кеңейип, уже баш мээге кан келбей калат, ошондо уже эсинеп, уже уйку тартат, чарчоо болот. Ошо чарчооду биз жеңбейбиз, сразу телевизор түбүнө жатып уктап алабыз. Ошондуктан поступление бар, калориялар бар, алар иштетилбей атат да. Ошондуктан ушу иштетилбеген нерселер бара-бара организмде топтолуп, эң сүйүктүү жерлерибиз бар, бул ошо ич катмары. Ошондуктан чоң курсакка алып келиши мүмкүн. Мындай түшүнсөк болот. Демек, адамдар мисалы улам жашы өйдөлөгөн сайын аз кыймылдап болуп калат. Ошондон улам эле ушундай чоң курсактар, курсактуу адамдар пайда болуп калышы мүмкүн. Жакшы. Кийинки суроо мындай да: эмне үчүн эркектер ушул майларды курсагынын айланасына чогултат дагы, аялдар болсо денесинин бардык жагына чогултат экен да. Мунун кандай өзгөчөлүктөр бар? Эркектерде азыркы эжекебиз туура айтып өтүп кетти, баягы бул ожирение деп, бул
многофакторный деп себептер өтө көп. Эми биз азыркы учурда эркектерди ушу андрологиялык, урологик жактан байланыштырып туруп ошол жактан айтып берейин. Эркектерде ошол салмактын артып кетүүсү, ошо курсак чыгарып семирип кеткендигине себеп болуп, ошол бир жаш куракты бөлүп койсо болот. Бул жаш эркектерде көбүнчө байкасаңыздар, мисалы үчүн 17 жаштан мисалы үчүн 30 жашка дейери, 25тен 35 жашка дейери бул курсак салуу өтө аз кездешет. Себеби уже 35 жаштан артып туруп, уже 45, 50, 65, 75 жашка чейин уже курсагы чоң кишилерди өтө көп көрөбүз. Бунун себеби эмнеде? Биринчиден ошо тамактануу. Биринчиден эжекебиз туруп айтып кетти, бүт фастфуд, баягы жеңил тез татымдарды эркектер деле ушул үй бүлөсү менен көчөгө чыгып алып эле ошол менен тамактанып атат азыр. Жеңил тез татым жерлер көбөйүп кетти. Анан кийин баягы пакеттиктерде жеңил тамактар өтө көбөйүп кетти. Баягы химикаты бар, өтө көп ар түрлүү тамактар бар, суусундуктар толуп кетти, ар түрдүү анан красителдери менен. Азыр эжекебиз айткандай спирттик ичимдиктер ар түрлүсүн табасыз. Мурун спирт менен аракты тапса, азыр ар түрлүү спирт ичимдиктер ар жерден келип аткандар бар. Булардын биринчи десебиз, биринчи булар организмде тестостерон деген эркек үчүн эң керектүү болгон. Эркек үчүн эркектик баягындай көрүнүштү берген гормон азайып кетти организмде. Буну азыр мен кыскача айтып өтөйүн, себеби убактыбыз деле аз болгондуктан. Кыскача элибизге түшүнүктүү тилде айтып бергенге аракет кылам. Мисалы үчүн бүт эркекде, аялда бүт тамактарды, баягы тез татым тамактарды, химикаты бар бүт тамактарды жеп атат. Бул химикаттар организмге сиңет. Организмге сиңгенден кийин эркек кишинин организминде бул химикаттар бүт денеде кан аркылуу айланып туруп, баягы эркектин тестостерон деген гормонун азайтып, эстрадиол деген гормонду көбөйтүп баштайт. Анан кийин пролактин деген гормонду көбөйтүп баштайт. Буну окумуштуулардан, Россиянын окумуштууларынан Ревич деген бар. Ревич бул балыктарда ушуну сынап көргөн. Ушу май басып кеткен балыктарды организмди текшергенде, олар химикаттуу тамактар, химикаты көп ушундай суу жерлердеги загрязненный таза эмес сууларда, химикаты көп сууларда чоңойгон балыктардын, эркек балыктардын кан составында тестостерон өтө көп азайып кетип, анан баягы эстрадиол гормондору, эстроген гормондору өтө көбөйүп кеткенин аныктаган. Анын ошол эле учурда канынан өтө көп химикаттарды тапкан. Азыркы учурда бүт ушул тез татымдар, бүт жаңы келген туздар, приправалар, бүт ошого окшогон ичимдиктер баары химикаттан даярдалып атат. Ал мурунку замандагыдай азыр арпаны жасап туруп арпадан пиво жасаган жок. Мисалы үчүн эркектер азыр деле угуп койсо болот. Аны Кытайдан мисалы үчүн порошогун алып келип эле, сууга чылап туруп эле, газды кошуп, спирттен челектеп куюп туруп ушуну жасап берип атпайбы? Ушуну пиво катары ичкен эркектер. Анан спирттик ичимдиктер деле ошого окшош химикаттардан жасалат, таблеткадан жасап коюп атып турган. Ушул химикат организмге киргенден кийин бул тестостерон гормонун түшүрүп баштайт. Эркектерде эстрадиол гормону көбөйүп кетет. Уже баягы эркектик сапаттарын жоготуп баштайт. Ич чыгып кетет, көкрөктөрү чыгып кетет. Бунун биринчи себеби ошо тестостеронду жоготкондо болуп эсептелинет. Эми организмдин мисалы үчүн жаш убагында, 17 жаш убагында, 25 жаш убагында бул салыштырмалуу курсак чыккандар азыраак. Себеби организмде тестостерондун саны көп, аны түшүргөнгө химикат аракет кылганы менен баары бир өзүнүн тестостерон кармап турганга аракет кылат организм. Уже кичине жаш өтөрү менен баягы тестостерон кармай албай калат, уже баягы сиз айткандай ожирение башталат уже. Эми бу биринчиден азыркы тамактарды айттык, фастфуд дедик, башка жеңил тез татымдарды айттык, ар түрлүү тамакка кошо турган туздарды айттык, ичимдиктерди айттык, баягы спиртной ичимдиктерди. Андан сырткары бизде азыркы мезгилде өтө көп колдоно турган баягындай антиперспирант ушундай бир немелер бар. Денени жытын жогото турган ушундай ошого окшош бир шампунь же башка немелер бар. Булардын составында да өтө химикаттын күчтүү болгон себеп ушул антиперспирантты чачканда бул деле доказать этилген, ушул тастыкталган Орусиянын окумуштуулары аркылуу ушуну чачканда организмге ал деле дезодорант сиңет экен. Сиңеп ушул канда эң эркектик гормондорго биринчи тийгизе турган таасири ушул эркектик гормондорду ылдый төмөндөтөт экен. Бул уже гормон тестостерон азайган сайын эркек киши өзүнүн качествосын жоготуп баштайт. Мисалы үчүн дагы Европа мамлекеттериге салыштырмалуу, мисалы үчүн
Ал Европа мамлекеттериде азыр көрүп атабыз. Бизге неме эмес, ар түрдүү эркектер баягы уже өзгөрүп кетип аткан, эркектик сапатын жоготуп аткан эркектер өтө көп, анын баарыбызга белгилүү. Буга эмне себеп? Ал биринчиден психология ошого карап кетип атат. Ар түрдүү кино, интернет, андан сырткары организмде ушул тестостерон азайып, женский гормондордун көбөйүп кеткендиги деле өтө организмди ушул жакка буруп баштап, аял киши тарапка буруп баштап атат. Жакшы. Рахмат. Нурасан мырза, сиз ушул чыгыш өнөрү боюнча көптөн бери алектенип ушул балдарды ден соолугун чыңгармоого үйрөтүп келесиз да. Чыгыш медицинасында кандай жооп берет эле? Эмне үчүн ушул чоң курсак чоңоюп кетет? Мен азыр эжеке агайлар айтып атпайбы? Тамак аштардын аянан ушундай семирет депчи. Ушул туура айтып атат. Мен бирок мынтип айтат элем, ушул эжеке менен агай айтып аткан тамактар бул кыймылсыз адамдарга гана тиешелүү. Эгерде адамча өзүн өзү тазалоо нерселер бар да, мисалы үчүн дене өпкө аркылуу, бөйрөк аркылуу, анан тер аркылуу. Адам тер дейт го, ошондон да тер деп адам тазаланып турат да. Эгерде дайым кыймыл аракетте жүргөн болсо, эркек адам жөнүндө сөз болуп атат азыр. Эркек адам дайым эркектик сапатта ээ болгон болсо, дайым тренировкасын кылып жүргөн болсо, залга дайым бир мал, эки мал залда барып машыккан болгон болсо, азыркы тамактарда таасир этпейт да. Эгерде дайым тренировка кылып жүргөн болсо, кандай уулуу зат жебесин, аны дене сыртка чыгарып турат. Дене тазалап турат. Ар бир бизде жана йога деген неме дагы бар, жана индиялыктардын йогасы бар го. Ушул йога менен намаштырабыз, ошондо дыхательный көнүгүүлөр бар. Ошондо өпкө аркылуу ошо дыхательный көнүгүүлөр жасап, денени тазалап турат. Анан бөйрөккө, мисалы үчүн кытайлар бөйрөктү да өтө чоң ролго коюшат да. Жана Кытайдын тайзи деген искусствосу менен башабыз да. Ошондо дагы бөйрөккө өтө көңүл буруп, бөйрөктү кантип жандандырыш керек, бөйрөктү кантип кубатка келтириш керек, ошолор жөнүндө маштырабыз. Анан бөйрөк жакшы дегенде эле, анан бөйрөк дагы денени тазалайт. Канча триллиондогон клеткаларды дейт тазалап турган, ошол бөйрөктүн милдети дейт да. Анан тер. Адам качан тер дейт? Адам тренировка кылганда тер дейт. Жөнөкөй ысып же болбосо семиздиктен тер деген нерсе адамды тазалабайт. Адам ушундай жумшак көнүгүүлөрдү жасап, кыйнап эмес, жумшак көнүгүүлөр жасаганда ошо 7-чи денеден тер чыгыш керек дейт да. Ошол тер чыкканда гана адам не болот экен, тазаланып турат экен. Эгерде ошол тазаланбай калганда, биз азыр айтып атпайбызбы, 25-30 жаштан семирет депчи. Ал мезгилде адамда кыймыл көп да. Адам шоктонот, бирөө менен күрөшөт, урушат, тарашат. Ушинтип жүргөн адамдарда не болот? Пайда болгон майлар эрип турат. Анан кийин эмне болду? Биз кызматка келдик, отурдук, бир жерде отурдук. Семиздиктин көбү курсактын, айрыкча курсактын чыгып кетишинин бирден бир себеби бул бир жерде көп отуруудан келип чыгат. Биз тамакты жейбиз, ошо тамак сиңбейт, анан ичек карындар бузулат, анан ошодон курсак чыгып кетет. Ошон үчүн бизде ошол бизге келсе, ошол кантип тамактаныш керек? Тамактында мисалы үчүн эртең менен 30%, обедте 50%, кечкисин 20%. Мына кечки тамакты да көп жеп алгандан да ошо курсак чыгат. Семиздиктердин да бир себеби, азыркы гормондор жөнүндө айтып кетти. Эркекте бул женский гормон, мужской гормон деген бар да. Биз качан кыймылсыз болуп отуруп калганыбызда бизде женский гормондор көбөйүп кетет дагы. Фигурабыз аялдардыкына окшоп, нооча болуп, эркектердин фигурасы бузула баштайт. Ошон үчүн биз эркектерге сапаттуу көнүгүүлөр жасап, кыймыл аракет жасап турушубуз керек. Жакшы. Ушул жерден көнүгүү көрсөтүп берсе, бул жакта сиздин окуучуңуз бар. Окуучум келди эле, ошол бир-эки көнүгүүсүн көрсөтүп. Кандай көнүгүүлөр жасаса, мисалы курсакты жоготсо болот, э? Мынага жаткын. Бул азыркы көнүгүү бир эле курсак эмес бул. Кыз киши көрсөтүп атат, бирок эркектер жасаса болот, э? Ооба. Бизде ал эркекпи, аялбы, кишиликке бала бардыгы барат, бардыгы эле ушул көнүгүүнү жасайт. Азыр сиз менен чыканактарды бириктирип жасап бергин. Буда дагы дем чыгаруу болуш керек. Йоганын көнүгүүлөрүндө сөзсүз мына ар бир чыканак менен неме келген сайын выдох, дем чыгып туруш керек да. Эгерде дем чыгаруу туура болбогон болсо, анда кайра семирип кетиши мүмкүн. Эгерде бул көнүгүүлөрдө дыханияны туура жасабаса, адамдын энергия кетет дагы, адам тамакты талап кыла баштайт. Анан семирип кетет. Эгерде дыханияны туура жасаса йогада, адам энергия менен камсыз болот дагы. Беркисинде жасап бергин. Дагы бирөөсү бар, ошол эки мындай кылып туруп. Муну канча жол жасаш керек? Мынтип айтат да, энергия суудан, абадан, анан күндөн алынат дейт да. Эгерде ушул үчөөнөн алынган энергияны биз ортомчусы жок түз алганды үйрөнүп ала турган болсок, биз тамакка анчалык да аппетит тартылбайт. Керек болсо мына йогтор бар, бир да тамак жебей жашаган йогтор бар да. Алар ушунчалык күндөн энергия, кайсы мезгилде барып күндөн энергия алыш керек,
мына таза абага чыгып туруп дем алып, терең дем алып келет. Дыхательный көнүгүүлөр көп жасайт, анан сууну көп ичет да. Болду. Ушунда ушул көнүгүүлөр азыр карап турсаңыздар, бир бул агайда бир урологдор бар, азыркы жана берки кол желкени коюп берки биринчисин жасап койгон. Мына ушуну ошол эркектерге өтө пайдалуу да. Мисалы үчүн урологдор көп сунуш кылат. Чурка же скаколковый ойно дейт да. Анан беркисин 2,1 көтөрүп жасап бердим. 2,1 бир алмак салмак көтөргөн жаса. Алмак салмак менен көтөргөн жаса. 2,1. Мына ушуга окшогон көнүгүүлөр жасаса өтө пайда да. Чуркаганга караганда, чуркап мисалы үчүн газ жутуп же болбосо чаң жутуп көчөгө барып чуркагандан көрөктү. Ушул көнүгүүлөр жасаган болсо, бул чуркаганга караганда алдагайда пайдасы бар да. Чуркаганын бир пайдасы ушу ичек карындарга гана пайдасы. Канча убакыт жасаш керек ушул көнүгүүнү күнүнө? Муну көп деле жасаштын кереги жок. Адамды бир денени кыйнабаш керек. Тура бер айтып. Денени кыйнабаш кереги жок. Бир өлчөмгө келип алыш керек дагы. Дене өзү каалаганчалык гана жасап жүргөн болсо, ден соолук үчүн болгон болсо. Ал эми күчтүү деңгээлге чыгам десе, эркектерде бар го, мынтип кубик кылам дей турган болсо, анда көп жасашка туура келип калат. Жакшы, рахмат. Негизинен биз адам баласы мындай байкап караганда бир аз жалкоолонуп кетебиз да кээдечи. Анан өзүнү контроль кылып туруш үчүн, курсак көп чоңоюп кетпеш үчүн кантип көңүл буруш керек, нормада кандай жүрүш керек, ушул боюнча айтып берсеңиз. Биринчиден мен айтып кеткендей тамакты туура жеш керек да. Биздин рационда сөзсүз 4-5 маал тамактануу. Айтып кеткенде мына акабыз обед маалында ошо тамактын проценти 50% ошо обедке туура келиш керек да. Потому что обменный процесстер күндүзү именно обед маалында 12-1лерде аябай тез болот да. Ошондуктан биз тамактарды вот аш, плов, аш тамактарыны, манты тамактарын именно обед маалында сунуш кылабыз да. Айтып кеткенде это рациональное питание болуш керек. Обязательно ушу тамак ашында углевод, жырга бай, белок продукталар болуш керек. Жырлардан алганы майлардан көбүрөөк өсүмдүк майлар иштетилиш керек. Это олейный май, персиковое масло, оливковое маслолар иштетилиш керек. Сливочный масланын көлөмү өтө азыраак болуш керек. Эртең перед завтраком жесек болот. Потому что азыр суук мезгилде бизде энергия көбүрөөк бизди ысытканга кетет да. Ошон үчүн көбүрөөк өсүмдүк майларга басым жасайбыз. Экинчиден углеводдорду алсак, секин сигирүүчү углеводдорду биз сунуш кылабыз. Бул кара нандан жасалган будай нандары, экинчи сорт нандары, кукурузный нандарды сунуш кылабыз. Анан крупалардан, например, гречка, овсянка, пшенка, дан азыктарыны басым жасайбыз. Анан сөзсүз суюктукту көбүчө ичебиз, сунуш кылабыз. Анан обязательно мөмө жемиштерди сунуш кылабыз. Ар кандай түстүү, жашыл түстүү, кызыл түстүү күнүнө жемиштер жеп турулуш керек. Көбүрөөк басымды тамакты именно обед убагында жеш керек. Бизде айтып кетет, этот макала кап бар. Биринчиси тамагыңды эртеменги тамагыңды өзүң же, обедтеги тамагыңды бөлүшүп же, кечки тамагыңды душманыңга бер дейт да. Бекерге мындай айтылбайт. Кечки тамак өтө жеңил болуш керек. Бул суюктук тамак аркылуу жеп, же мөмө жемиш жатсак дагы болот. Жакшы. Анан мисалы ошо карата кыймылдап туруш керек. Бой канча болуш керек, салмак дайыма канчада болуш керек. Ошону дайыма контролдоп жүрүш керек да. Бизде биз айтабыз объем талии деп, эркектерде нормада 90га чейин болуш керек, 90 сантиметрге чейин болуш керек. Жаш өткөн сары баягы гормональный дисбаланс болуп, тестостерон гормондор азайып кеткенде биздин эркектер объем талии көбөйүп кетет. Анан бизде индекс массы тела дейт, бул расчет кылынат, ошо общий салмагын алып боюна бөлүнөт. Идеально считается 18-ден 24-га чейин индекс болот. А если уже 25-30-га чейин бул ашыкча салмакка кирилет, бунда уже организм тревога берет. Давай өзүң кара өзүң, туура тамактан кыймылда деп. А если уже 30-дан ашып кетсе индекс массы тела, бул уже оорулууга кетет. Жакшы, мен бул жерде мындай маалымат Просто общий салмагыны боюна бөлүп коюш керек да.
Жакшы. ошо 18-24 чейин это норма считается, индекс. Чоң курсактын эркектердин ден соолугуна коркунуч туудурарын дейт изилдеп чыгышкан дейт. Организмде кандайдыр бир зыян келтирип дейт, кээде өлүмгө да алып келиши мүмкүн деген дагы ушундай маалымат окуп калдым да. Сиз айтсаңыз, кайсыл оорулар жаратышы мүмкүн? Мисалы, ыңгайсыздык болот, чындыгында отуруп турганда ыңгайсыздык болот, адамды түйшөлтөт бул курсак деген. Анан кандай оорулар жаратышы мүмкүн? Бизде вот көп этапта каралат эркектерде. Азыр бизде мына кыш мезгилде орби оорулар аябай көп. Булар биринчиден обструктивдүү бронхит оорусуну күчөтөт, потому что аларда ичи чоң, өпкөнүн дем алышына тоскоолдук кылат, май. Ошондуктан алар тез шамалдайт, жөтөлөт көп биздин пациенттер. Өпкө ооруларына тез чалдыгат. Экинчиден бул жүрөк оорулары, потому что өпкөнүн жанында ортосунда жүрөк оорулары. Бул гипертония оорусу келет. Гипертония оорусу, инфаркт оорулары, кан басым көтөрүлүү, инфаркт оорулары, инфаркт миокарда, осур инфаркт, инсульт оорулары. Бул ооруларда майда тамырларыбыз ичи толо май баса баштайт. Май баскандан кан тамырларына кан айлануу бузулат да. Ошо бузулгандан кандар үйүп калат. Үйүп тосуп калганда ошо орган уже жакшы иштебей калат да. Анан кан диабет ооруларына алып келет, боорунун май басууна алып келет, көп бизде панкреатит ооруларына алып келет. Вот жыныстык жактан көп потенция түшүп кетти деп көп кайрылышат эркектер. Анан рак ооруларын дагы алып келиши мүмкүн, семиздик. Урология жактан сиз айтып берсеңиз. Урологиялык жактан ушул уже май организмди канча баскан сайын, эжекебиз айтканда, май бул кан тамырдын ичинде басып баштайт. Бул кан тамырдын организмди бүт кан менен камсыз кылып, клеткаларды камсыз, питание менен камсыз кыла турган бул кан тамырлар болуп эсептелинет да. Ол кан тамыр канча май менен толуп, атеросклероз деп коет, ушу менен толуп бара берсе, ушул бүт оорунун баары ушу атеросклероздан келип чыгат. Мисалы үчүн ушул азыркы айтылган сахарный диабет, анан кийин жүрөк кан тамыр оорулары бүт баары ушу атеросклероздун тиешеси менен ушул пайда боло турган ооруларда. Бизде азыр эжекебиз айтып өткөндөй, урологиялык ооруларда деле ошо именно импотенция, анан кийин дагы биздин оорулар боюнча ушу бүт урологиялык оорулар, пиелонефрит, анан кийин простатит ооруларында какой-то бир өзүнүн тиешесин тийгизет. Себеби организмде кан айланыш системасы бузулушу менен бүт организмде органдардын питание алуусу азайып кетет. Мисалы үчүн баш мээде атеросклероз болсо, ол өзүнчө баш мээнин оорусун алып келет. Көздө атеросклероз болсо, ол көздүн уже начарлап барышына алып барат. Бөйрөктөрдө бул атеросклероз кан тамырларда болсо, бөйрөктөрдө ооруну келтирип чыгарат. Ошого окшош бүт организмге зыяны бар. Анан бизде айрыкча ушу салмактуу кишилердин биринчи жалобы болуп, бизге кайрылган кишилер ушул жыныстык алсыздык менен кайрылат көбүнчө. Жыныстык алсыздыкта биз биринчи деңгээлде бул кишинин анализ обследованиядан, алгоритм обследование өткөзгөндөн кийин булардан биринчи бере турганыбыз совет, азыр энебиз айтып өткөндөй, только биз ушу физкультура, биринчи машыгыш, ат миниңиз, велосипед миниңиз, же болбосо специальный бир залдарга жазылып туруп ошол менен машыгышы, анан керектүү одон сырткары дары-дармектерди да жазабыз. Анан самый главный ошол диетаны ордуга коюшубуз керек. Себеби биздин эжекебиз айтып өткөндөй, бүт элибиздин тамактануусу бизде ушу обед убагында көп тамак, анан кийин кечки тамак, биздин самый главный тамак кечки тамакта. Ушул 2-3-4 кыл тамакты алып келип алып ушу жеп отуруп, ушундан кийин телевизор көрүп уктап калган туура келет. Бул азыр биз баарыбыз айтып өткөндөй, ушул бүт оорунун башталышы болуп, ушул аз кыймылдуулук, туура эмес тамактануу, туура эмес тамактануу ушул себеп болот. Кийинки суроо Нурасан мырза же балким Дурус мырза деле сиз жооп берсеңиз болот. Негизинен ошол ашыкча салмактуулук, чоң курсак болуу бул адамдын омурткаларына дагы доо кетирет деп мен маалымат окудум да. Бул тастап койсоңуз. Ал сөзсүз түрдө да. Мен азыр курсактын чыгуу, семирип кетүүнүн азыркы чындап келген азыркы ооруларды алып келет да, бул эжекелер туура айтты. Бирок ошол оорулар башка жакка да таасир этет да. Бизде ушул нерсени үйрөтөт. Жана меридиандар, точкалар. Адамдын органдары баардыгы бири-бирине туташ болот да.
бир орган жабыркадыбы сөзсүз түрдө башка органдарга да таасирин тийгизет да. Биз ошол өтүшүп кеткенин гана, биз ушуну гана ооруду деп гана кабыл алабыз дагы, биз ошол жерди дарылай беребиз да. Бирок ошол орган башка жакка дагы таасирин тийгизет да. Курсак чыкканда уже булак түртүлгөндө бел да кайкалай баштайт. Уже мына тикасынан көп турганда уже бел талый турган акыбалга келет. Мына бел омурткаларын бузуп алышы мүмкүн да. Анан кийин бул анан салмак түшөт дагы, омурткалардын ар бир ортосунда салмак түшө берип туруп, анан жанагындай остеохондроз келип, салмактын түшүшүнөн, анан ошол жерде кан айлануунун, энергиянын айлануу жүрбөй калгандыктан, ошо суу өткөндөн жана омурткалардын кыйшайысынан келип чыгат дейт да, жана остеохондроз деген ооларды. Курдум ушул салмактын айынан ошол оорулар калып келиши мүмкүн. Ошон үчүн сөзсүз түрдө курсакты кетириш керек. Курсактын дагы бир азыр йоганын көнүгүүсүн жасап берип атпайбызбы? Азыр эң жакшы жанагы бодифлекс, бул деле йогадан алынган да. Дыхательный көнүгүү да. Ошол аябай жакшы тез кетире турган ошондой бир атайын көнүгүүлөр дагы бар бизде. Дем алуу менен гана ошо курсакты демди чыгарып туруп, анан курсакты тартып турат. Ал бир эле курсакты эмес, полный денени чыңай турган. Кайсы жер, мисалы үчүн, бир азыр бир курсак жөнүндө сөз болуп атат. Кайсы жериң семирип чыгып кеткен болсо, ошол жерди арыктата турган көнүгүүлөр бар. Ар бир мына беттеки, же болбосо тамактыкы, курсактыкы, колдуку, сан мына курсактыкы, анан бул жактыкында кетире турган атайын көнүгүүлөр бар. Бодифлекс деген көнүгүү. Жакшы. Мына ушул курсак биз каалайбызбы, каалабайбызбы, ушул аз кыймылдуулуктан, туура эмес тамактануудан, жалкоо болгонубуздан пайда болуп калат экен да. Анан аны кантип кетиребиз деген биздин телекөрүүчүлөрдүн көпчүлүгүнүн суроосу да. Канча убакытта кетет, салттуу медицинага кайрылсак жардам береби, же болбосо ушундай спорт менен машыксак жардам береби деген дагы суроолор көп келе баштады да. Кандай жооп берет деңиз? Биринчиден, ал бетаптар бизге кайрылыш керек, бизде ошо керектүү анализдерден өтүш керек. Это сөзсүз биз общий холестерин, май, анан холестеринди бизде түрү бар да, жакшы жаман деп коебуз, элге түшүндүрүп. Ошо спектрди текшериш керек, сахарын көрүш керек, объемду, канча салмак, ашыкча эсептейбиз, анан ошо менен кантип туура тамактанганды үйрөтөбүз, кантип тамактаныш керек. Биз диета десек, биздин эл чочуйт да, ошо нан менен эле баягы сууну элестетет да. Анан сразу наоборот көп жей баштайт. Ошон үчүн биз туура түшүндүрөбүз. Это не диета, просто туура рациональный тамактоо. Анан кыймыл аракет, жеңил физкультура. Азыр мына кыш мезгилде прогулка дейбиз. Күнүнө жарым сааттан түз жолдуну жүрүү түшүндүрөбүз да. Анан стресске азыраак чалдыгуу, көбүрөөк киного барып, например, же мимонго барып, алас өзүңөрдү мындай шайыр жүргүлө деп түшүндүрөбүз да. Эс алуу керек экен. Жакшы, бизде телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы дейт. Мен туура эле тамактанам дейт. Анан өзүм көп басамын дейт. Ошентсем дагы менин салмагым түшпөй атат деген суроону калтырыптыр да. Мисалы, көп кыймыл кылат экен. Просто бул түшпөгөнү биринчи сураш керек. Генетика жагынан, атасы, апасы жактан ушу ашыкча салмактуулук барбы, жокпу? Анан ритм жизни кандай, иши кандай тамактарды жеп атат, ошону көрүш керек да. Мен кошумча жооп коеюнчу. Ошол басуунун дережеси бар да. Басканда дагы, мисалы үчүн чуркаганда деле көп адам эрежеси чуркайт да. Ошо чуркайсыңбы, басасыңбы, мисалы үчүн бизде 3 кадам таштап дем алып, 3 кадам таштаганда дем чыгарып, дем алууга көңүл бур дейт да. Жөндөн жөн эле семирип кетип аткан адамдардын бардыгынын ошо дем алуусу начарлап кеткен. Эң бир оорунун келип чыгышы ошо дем алуу. Биз жана мен айтып бердим, суудан, абадан күндөн алабыз деп. Мисалы үчүн биз тамак жебей жашасак биз 2-3 күн жашай алабыз да. Бирок аба кирбей калса биз 2 мүнөттө деле кетип калышыбыз да мүмкүн да. Ошон үчүн дем алуу өтө чоң роль ойнойт. Биз качан дем алуубуз бузулганда адам ушул семире баштайт. Ал адам сөзсүз түрдө дыхательный көнүгүүлөргө көңүл буруш керек. Басканда ошол баскан аябай жакшы. Басканда ошол жанагындай эреже менен дыханиясынын немелерин үйрөнүп алыш керек да. Ал семирбейт андай болгондо. Ошол азыркы бизге суроо берген аял кишиби, эркек кишиби? Калтырбак. Майлы. Ким болсо дагы мында да мен көп басам дептир. Бирок көп басканы менен ол күнүмдүк басканга көнүп калган организмчи. Анан ашча тамакты ал топтой берет. Ал наоборот нагрузка бериш керек. Ал күндө мисалы үчүн 1000 метр басса, ол басканы тездетиш керек дагы, немени узартыш керек. Баягы 1,5 километр, кийинки күнү 2 километр. Анан кийин жөн баса берсе күндө мен басып атам дейт. Ошо окшош суроолор кеде болуп калат туура. Мен басып атам, күндө басам, мен мечитке саар барып, анан мечитке саар келем, мен эмнеге семирке. Бул ошого көнүп калган организм. Ал ушу буга кадимкидей ушу
мурункудай неме болуп калган да, мисалы үчүн. А бул киши чуркап барып, чуркап келсе, а кошумча дагы 200 метр, 500 метрден кошуп турса, буну организмде уже секин азайып баштайт. Нагрузка бериш керек. Аз-маз ошол өзүнүн физический состояниясын көбөйтүш керек аз-маз. Ошондо салмагы азаят бул кишининчи. Жакшы. Дурусбек мырзага кайрылгым келип турат. Бүгүнкү күндө эркектерге караганда дагы мен угушум боюнча аялдар мисалы арыктатып коюңузчу деп ушул массаждын укалоочунун кызматына кайрылгандарды угуп калабыз да. Бул канчалык деңгээлде жардам берет? Сиздерге мисалы көнүгүү жасоодон эринип, мисалы укалоочунун жардамына кайрылгандар да жок эмес болсо керек. Рахмат сурообузга. Жогоруда ушул ага эжекелерибиз аябай жакшы нерселерди айтып кетти семиздик боюнча. Ал оорунун келип чыгуу себептери, жолсу аларды кантип айыктырса болот түрлөрүн, ошондой эле кандай көнүгүүлөрдү кылса пайдасы тиет, алар жөнүндө айтып кетти. Чындап массажга аял кишилер көбүрөөк келет. Себеби аял кишилер өздөрүн карап сулуу болуп жүргүсү келет. Ошон үчүн аялдар келгенде биз ар дайым ушул доктурлардын биринчи көзөмөлүнөн өтүп, анализдерди тапшырып, андан соң бизге келүүсүн сунуштайбыз да. Себеби эң биринчи орунда массаж сунуш кылынбайт семиздерге. Анын үстүндө массаж менен өтө тез же болбосо өтө эффективдүү арыктатуу мүмкүн эмес деп мен массажист катары айтып кетем да. Бирок бир канча деңгээлде жардам берсе болот. Кандай адамдарга? Мисалы жалкоо адамдарга. Кээ бир адамдар бар, көнүгүүлөрдү айтабыз, үйрөтөбүз, аларды кылышпайт. Кандай туура тамактаныш керек, же болбосо ошол нерселерди айтсак, алар жалкоолонушат да, башкача айтканда. Анан ушу жатып эле арыктап кеткиси келишет. Ошолорго биз акыркы учурда колдон келишинче жардам берүүгө аракет кылабыз. Мисалы, азыр дүйнөдө массаждын арыктатыш үчүн түрлөрү көбөйгөн. Мисалы, антиселлюлитный дейт, ошо селлюлитке каршы, же болбосо лимфодренажный, же болбосо вакуумный массаждар чыккан, жана башка ошо жиросжигающий деп ошо майларды эрите турган атайын ошондой эмелер чыккан да, препараттар, мазь, гель, ошол нерселер бар. Ошолордун жардамында биз массаж кылабыз. Мындайча айтканда, дененин температурасын өзүнүн температурасынан дагы 2-3 градуска чейин кызытып, ошол жерлерди катуу ышкалап, анан массаж кылып туруп, кээ бир учурларда мёдовый обертывание деп коет. Ошол балды асел менен аселди бизче айтканда кызыл калемпир менен аралаштырып, анан денеге тегиз сүртүп, сыртынан пищевой пленка менен ороп, анан ошол нерсе менен бир 40-45 мүнөт, 2 саатка чейин чечпей, терлете турган ошол жай көнүгүүлөрдү кылганга сунуш кылабыз. Негизи бул семиздик адамдын саламаттыгына абдан терс таасирин берет. Денеде канчалык май көп болсо, ошончолук көп кан барыш керек, кислород менен камсыз болуп туруш керек. Ошонун себебинен жүрөк кыйналат, кошо өпкө кыйналат. Ошол кан жакшы жетпеген себептеринен дагы болот. Ошон үчүн биз массаж кылып, кан айлануу системасын жакшыртканга аракет кылабыз. Экинчиден, ошо денеде шишик же суу болуп калат. Чогулуп калган сууну ошол массаждын жардамы менен чыгарса болот. Бирок майды кетириш бир аз кыйын. Ал үчүн биз атайын ушул адистерге барып консультация алууга сунуш кылабыз. Демек, адистердин кеңешин да кошумча алыш керек, Албетте. Жакшы, жогоруда айттыңыз да, мындай маалыматтарды ушул бул оорутуу ыңгайсыздык жаратпайбы жасап жатканда чындыгында? Денесин чойгулап жасайсыздар да, эми майды эритиш үчүн. Жок, ал туура эмес түшүнүк деп айтсам болот да. Кээ бирлер ойлошот, сөзсүз оорутканда гана натыйжалуу болот депчи. Алайлык мисалы дарылай турган массажды деле. Ал бардык эле учурда андай эмес. Ар бир адамдын дене түзүлүшү, жаш курагы, ошол оорунун диагнозуна байланыштуу ошого жараша кылабыз. Кээде катуу болот, кээде акырын болот, кээде мисалы сеанс узак болушу мүмкүн, кээде курс 10 күндөн ашып калышы мүмкүн. Ошол оорусу же болсо денесинин багы мисалы толуп кеткендигине даттанып келген болсо да, ар кыл болот. Жакшы. Мындай суроо келипти, Нурасан мырза, сизге. Дем алуу, туура дем алуу кандай болуш керек дейт? Кантип дем алышыбыз керек? Чындыгында биз көбүн эсе, мисалы, кулак мурун дарыгерлер айтат да, ошол туура эмес дем алабыз дагы биздин ушул дем алуу органдарыбызга кандайдыр бир доо кетип калат деп дагы айтып. Азыркыга бир токтолуп коеюнчу, мына семиздик деген оору деп айтып атпайбызбы? Оору, мисалы үчүн, эгерде массаж лечебный болгон болсо, сөзсүз түрдө таасирин тийгизет. Себеби ал лечебный массаж ал ооруну жоготот да. Оору жоголду, ал сөзсүз түрдө арыктайт да.
Анан дем алууну эми сөз түрдө ал бизге келип кайрылыш керек. Мен бир нерсесин көрсөтүп берип коеюн. Мисалы үчүн ал аздан башташ керек да. Мисалы үчүн бир да көнүгүүлөр иштебеген адам мынтип 3 секундта тарса, анан кармап турат. Алын жетинче кармап турат даганы кайра 6 секундта чыгарыш керек. Ооз менен чыгарт, чипитөр менен кайра тартат. 3 секунд денени кыйнабаш керек да. Анан кармап турат алын жетинче. Кайра дем чыгарыш керек. Бул йоганын немелеринде бар ушундай нерсе. Канча секундта тарсаң, 2 эсе көп немеде чыгарыш керек абаны. Анан бизге кайрылыш керек, сөз түрдө кайрылыш керек. Жакшы, кандай кошумчалайсыз? Кайрылган үчүн биз ошо түшүндүрөбүз кантип дем алыш керек. Биринчиден колуна ошо ладонь алып, ичине коет. Анан мурду менен сиз туура айтып кеттиңиз, секин терең дем алат. Мындай дем алганда ичиңизди шиширин дейбиз, шиширет. Анан секин шашпастан губы трубочка деп коебуз, сопротивление менен деп чыгарыш керек. Абаны ошондо баягы бутактар, альвеолалар деп коебуз, секин ачылат. Акырындап ачылат. Да, ошентип 4-5 мүнөт дем алып нема кылса, баягы жөтөлгөн адам какырыктары дагы жеңил чыга баштайт да. Это называется дыхание с сопротивлением деп коет. Жакшы, көрсөтүүбүз аяктап баратат. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн арыктоо үчүн көпчүлүк адамдар дары-дармектерди да ичип келет да. Бул канчалык деңгээлде пайдасы тиет, анан канчалык деңгээлде зыяны тийип калат? Ушул боюнча кыскача айтсаңыз. Бизде азыр өтө аялдардын арасында БАТ деген препараттарыбыз бар, это биологические добавки, алар ичет, аларды ичкенде убактынча обменный процесстер жакшы болот, но алар токтоткондо дагы эле ошо акыбалга түшүп калат да. Анан бизде туура колдонуш керек да. Экинчиден бизде дары-дармектер бар, алардын показания, противопоказаниялары бар. Ошого карап биз подбор кылабыз да дарыларды. Сөзсүз баягы специалист менен кеңешип анан колдонуш керек да. Эң жакшы ошо туура тамактануу, кыймылдоо, айтып кеткендей таза аба, таза суу, туура тамактануу, ошо эң жакшы деп ойлойм да. Жакшы, ушул учурда Нурасан мырза сизге суроо. Мисалы ушул дене тарбия көнүгүүлөрүн жасап жүрүп дагы ошо таштап койсоң кайра эле толуп кетиши мүмкүн деген мисалы ой коомчулукта ар дайым эле айтылып жүрөт да. Бизде Бул нерсе ойду башкарганды үйрөтөт да. Ой деген нерсе ойду жоготот деген нерсеге кошулбайм. Көпчүлүк ойду жоготуш керек дей берет да. Ойду топтоп ойду башкарышты үйрөтөт да, жакшы жакка башкарышты үйрөтөт. Бардык нерсе ойдон жаралат. Ойдон нерсе жаралат деген сөз бар да. Биринчи ойду түзөш керек. Сен эмнен ойлонгон болсоң, сен ошондой болосуң да. Мисалы үчүн мен ушинтип таштагандан кийин семирип кетем десең, семирип кетесиң. Мен ошолорго айтар элем да, эмне себептен таштайт. Биз качан биз бир гимнастиканы 20 мүнөттүк эле дейинчи, мен ашып андан көбүн айтпайын. Күнүнө саар менен 20 мүнөттүк гимнастика, кеч жатаарда ошо тайзини көнүгүүлөр бар, 20 мүнөттүк ошол гимнастикаларын жасап жүргөн болсо, түндөсү денени кыйнабаш керек. Тайзинин өтө жумшак, ана цигун деген көнүгүүлөр бар. Эгерде 20 мүнөт саар кече ошо бөлүп койгон болсочу, ал адам эч качан семирбейт. Биз тамак жегенибиздин бир эже айтат да, мен барбайсызбы же аябай чарчап калыптыр. Барыңыз тайзиге саласыз десем, мен арык элемин го Нурасан, мен семиргенден барайынчы дейт. Эже бизге дедим, арыктап кеткен үчүн же семирип кеткен үчүн барбайт. Бизге тамак жеген үчүн барышыңыз керексиз. Биз тамак жейбизби? Эгер тамак мен черезден келсем болбойбу дегендерге айтам да. Эгер черезден тамак жесеңиз, черезден эле келе берсеңиз болот дейм. Адам күнүгө тамак жейби? Ал күнүгө кыймыл аракетте болуш керек деген сөз. Рахмат. Дилшат мырза, сиз мырзаларга соңку кеңешиңиз болсун сизден. Мен кыскача айтып өтөйүн. Багы эркектик жыныстык мамиленин азайып кеткендиги деле бул семиздикке алып келет өзү негизи. Оны эркектик мамиленин азайып кеткендиги көп нерсе себеби бар. Анын ичинде дагы семиздик деген бар. Анан жыныстык мамиле азайып кетип семиздикке алып келип атат. Себеби семиздик ашкан сайын уже жыныстык мамиле азайып бара берет. Ошон үчүн эркектерге сунуш катары көп нерсени айтышыбыз мүмкүн. Биринчи туура тамактанууну айттык, анан кийин физкультураны айттык, ушу тайзи, машыгуу, спорт залдарга каттап, анан баягы спирттик ичимдиктерди ичпегенге аракет кылыш керек.
Анан кийин баягы тез татым тамактарды жебегенге аракет кылыш керек. Үй бүлөсүндө деле ушул эркек киши үйгө тамак аш алып бара турган бул эркек киши. Ошон үчүн үй бүлөсүндө деле аялына, балдарына ушу туура тамактанууга үйрөтүш керек. Ушу сааркы тамакты, обедки тамактарды көбөйтүп, кечки тамактарды жеңилдетип, азыркы диетада айтканыбыздай. Анан баягы жыныстык мамилени көбөйтүш керек. Ушул менен мисалы үчүн бир жыныстык мамиледе эркек киши бир КАМАЗ ошо көмүр түшүргөндүн энергиясын сарптайт. Бул энергия канча энергия сарптаган сайын организмде ашыкча майлар күйүп кетет. Физкультура менен да күйүп кетет. Ошон үчүн физкультура ушул бүт биз айткан демек эркектер ошолорду кабыл алып, ошо биз айткандарды кылса, баары жакшы болот. Жакшы, сиздерге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп, жалпы тили көрүүчүлөргө жакшы кеңештерди айтып өттүңүздөр. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ушун менен Илим жана билим телеканалынын Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Ал эми калган суроолорго биздин дарыгерлер, адистер эфирден сырткары жооп берет. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.